Атахан мырза, азыркы учурда бир топ эл өкүлдөрү Атамбаевдин кол тийбестигинен алабыз деген маселени кайрадан жандуу көтөрө баштады. Деги эле аны алуу керекпи жана эмнеге? Биринчиден, Кыргыз Республикасынын баш мыйзамы Конституцияда 2007 жылы диктатура болуп калды деп тепкилеп аткан 2007 жылы референдум менен президенттин абсолюттук кол тийбестигин алып салганбыз биз. Мыйзамдын алдында баары бирдей, жараткандын алдында баары бирдей. Бирок мыйзамда Кыргыз Республикасынын президентинин баягы иш жөндөмү мындай бир ошол кишинин макамына ылайык мыйзамдын негизинде бул чаралар калып калган. Эгерде каалоо болсо, могул жактан көкүрөктөн чындап күйсө, Конституция түз иштөөгө милдеттүү. Аны саясатка айландырып, жанагындай көбүртүп, жабыртып, билесизби, эртең менен энелер казанга жаңы эле саалган сүттү куюп кайнатат го. Кайнатып атканда бир карасаң көбүрүп, ашып, басылат. Ашып анан төгүлүп баратпайбы? Төгүлүп. Ошону төгүлтө койбош үчүн эмне кылыш керек? Баягы бир чөгүм менен сапырып туруш керек. Сапырып эмне кыла койсо, же болбосо кичине туз таштай койсо, көтөрүлбөй калат. Көбүрүп жабырган буларга керек болуп атат. Азыркылар каттуу иштеп атат. Ой азамат. Биздин элге көп нерсенин кереги жок да. Ушундай маселе көтөрүп койсо, кышты кандай кыштайбыз деген маселе болбойт. Эртең мына карыздарды төлөй турган мезгил келатат. Азыр мектептерде математика, кыргыз тил, адабият сабагын, физика сабагын кескин түрдө кыскартышып булар арамза жол менен мугалимдердин баарын кызматтан бошотуп атат. Кечээ азаматтар кыйкырбады беле, эгер мен шайланып калсам, мен жеңишке жетишсем, айлыгыңарды эки эсе көтөрөм. Бирок мугалимдерге аз. Пейилине жараша да. Ошолор чуркады да, 500 сомдон 2000 сомдон алып чуркашты. Бүт баягы сандардын баарын оңдоп жазган ошол мугалимдер. Эмне болду? Өзүң кылган иш өз башыңа муш деген болуп атат. Мына ушундай арамза жол менен келген бийлик болуп калды тилекке каршы. Сиздин сурооңуздун түбүн түшүнүп турам мен. Азыр жарыя кылды деп атпайсыңарбы? Экстер деп баштабадыңыздарбы? Ошол парламент жетекчилерин, өкмөт жетекчилерин баарын жыйнап, маданият өкүлдөрүн жыйнап, жыйын өткөрөм дегендей кылып атат, дегендей бир сөздөр болуп атат. Жыйын өткөрүш максат болбош керек. Ошол жерде эгерде бизде кыргыз интеллигенциясы барбы деген суроо берилсе, мен айтар элем да, кыргыз интеллигенциясы жок бүгүнкү күндө, үнү чыкпайт. Мүмкүн үйдө жаткандыр. Себеп мына биздин тарых музейи, көзгө басар тарых музейибизде не деген көз боемочулук болуп кетти. Граниттер жок болду, мраморлар жок болду, жеңил арзан нерселерге алмаштырып кетти дегендей сөздөр болуп атат. Бир академиктин үнүн уккан жокмун. Же улуттук илимдер академиясы бир үн каткан жок, же жазуучулар кошуну үн каткан жок, же сүрөтчүлөр кошуну үн каткан жок. Тынч да. Жым-жырт, саз, баткак. Коом барбы? Бул коом тирүүбү? Же бая Мустафа Кемал айткандай уктап аткан коом. Эртең кантип ойгонобуз? Биз ким болобуз? Тып-тынч, жым-жырттык, Кудай урган бир аябай кандай бир жаман жагдайда азыр. Бирок